Москвадан Кыргызстанга жүк ташыган ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Ишкердин аты Зайырбек. 12 жылдан бери аманатка кыянат кылбай иштеп келет. Жүктү Москванын бардык жеринен алып кете алат. Алган жүктү Кыргызстандын бардык облустарына аман жеткирерине кепилдик берет. Кыргызстанга бир аптада 2 машина жиберилет. Аманатты өзү алып барып тапшырууну каалагандар үчүн дареги Нижегородская метросу, Перовск шоссеси 9, 7-марат. Телефону +7 926 788 70 70. Жүктөрдүн баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө. Москвадагы кыргызстандыктар укугун коргоо үчүн каяка кайрылса болот? Номерлер. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги Москвада эмгектенип жүргөн кыргызстандыктар өз укуктарын коргоо үчүн каяка кайрылса болорун эскертти. Эмгек акыларын бербей коюу, жумуш боюнча талаштар чыгарып салуу, депортациялоо, миграциялык каттоо жана медициналык кароодон өтүүдө көйгөй жаралса. +7 495 197 76 71 кошулуу номери 205. Номер аркылуу байланышып жардам сурай алышат. Ал эми жүк 200дү мекенине алып кетүүгө бир жолку берилчү акча, кыргыз диаспоралары жана улуттук маданий бирикмелер жумушка орноштуруу маселелери боюнча бул номерге +7 495 197 76 71 кошулуу номери 204 кайрылса болот. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгү Кыргызстандын Россиядагы элчилигинин 700 метр аралыкта жайгашкан. Дареги Москва, Малая Полянка көчөсү, номер 7 үй, 5-катарда. Булак Спутник KG. Президент Садыр Жапаров кабар агенттигине курган кезектеги маегинде Кемпир-Абад боюнча камалгандар жана Бишкектеги ыш көйгөйүнүн айланасындагы акыркы окуяларга байланыштуу комментарий берди. Саламатсызбы, Садыр Нуркожеевич? Кемпир-Абадды коргоо комитетинин кармалган мүчөлөрүнүн камактагы мөөнөтү дагы узартылды. Алардын чындап эле өлкөдө массалык башаламандык же башка мыйзамсыз иштерге баруу аракети болгонбу же бул саясий куугунтукпу? Биринчиден, Кемпир-Абадды коргоо комитети деп атап алгандардын жеткен акылы ошол болсо, башкасын айтпай эле коеюн. Ошол камакта жаткандардын дээрлик 90% жабык эшик артында өтүп турган чогулуштардын баарына бир эмес 2-3 жолудан катышкандар. Демек, Кемпир-Абад боюнча маселе биздин пайдабызга чечилип жатканын менден жакшы билишкен. Бирок төңкөрүш кылууга башка шылтоо таба алышпай, ушул Кемпир-Абад маселесин шылтоо кылабыз дешкен. Кемпир-Абадды бербей эле, тескерисинче биз 50% менен башкарабыз деп кирип атабыз, алып атабыз. Буга чейин 100% өзбек тарап ээлик кылып келген. Платинага биз тараптан адамдарды бул жака коелу, чычкан жөргөлөп кире алчу эмес, же калпы. Биздин бир кемчилигибиз тээ башында эле ачык карабастан жабык эшик артында карап келгенибиз болуптур. Анткени биздин пайдабызга чечилип жаткан иштерибиз бузулуп кетпесин деген элек. Ратификациядан өткөнгө чейин экинчи тарап айнып кетсе, иш аягына чыкпай калат. Мындай укук эки тарапта тең болот. Кайра өзгөртөлү, биз тарап айныдык дегенге укуктарыбыз бар. Ошол себептен жогорку кеңешке ратификацияга келгенге чейин жабык эшик артында карап келдик. Муну түшүнүп туруп, түшүнгүсү келбегендер ушундан пайдаланып кетели дешти. Мына көрдүңөрбү, жабык эшик артында карап жатышат. Демек, биздин пайдабызга чечилген жок деп элди козутуп жатышты. Мындай козуткуштар түз эле түрмөгө барып түшүштү. Ратификациядан өткөндөн кийин эч ким артка кайта албайт, айныбайт. Мына азыр эми чек ара маселесине чекит коюлуп, күчүнө кирди. Биздин пайдабызга чечилгенин жалпы эл өз көздөрү менен көрүп, күбө болушту. Камактагы аялдардын энелери, тарапташтары сиздин атыңызга айкөлдүк кылып чыгарып койсоңуз деп ачык кайрылуу кылып атышат. Буга кандай комментарий бересиз? Чындап эле айкөлдүк кылып чыгарып койсоңуз болобу? Биринчиден, мага кайрылардан мурда ошол камалып калган жакындарына кайрылыш керек болчу. 2 жылдан бери оздоруна ак ит кирип, кара ит чыгып жатат. Мен үндөбөдүм, көңүл да бурбадым, теңелбейин дедим. Же 2 жыл ичинде менин бир жолу каяша айтканымды уктуңарбы? Жок, мындан арыда көңүл бурбайм. Азыр мага кайрылып жаткан энелер 2 жылдан бери эң жок дегенде бир жолу: ай кыздар, тартиптүү болгула, калып сөз сүйлөбөгүлө, жала жаппагыла, төңкөрүштөн айланасыңбы деп тыйып коюшпайбы? Кеч боло электе ошол аялдарга, кыздарга акыл үйрөтүшпөйт беле? Экинчиден, ошол аялдарды колдорунан жетелеп алып, төңкөрүш жасайбыз деген чогулушка мен алып барган жокмун да.
Сен 100 кишини, сен 1000 кишини портерлерге жүктөп кел деп план түзүргөн жокмун. Элди портерлерге жүктөп келгиле дегидей, эл ким аларга? Эл азыр баарын көрүп билип турат. Кимдин ким экенин, ким кандай иштеп жатканын эң сонун билишет. Экинчиден, аларды мен камаган жокмун. Күч органдарынын ар биринин мыйзам алдында, мамлекет алдында өз милдеттери бар. Ички жана тышкы коопсуздукка жооп беришет. Эгер милдеттерин так аткара албай, алдын албай, кечигип калышса, баары жооп беришет. Ошондуктан күч органдары кылдат иштеп, өз убагында басып калышты, камашты. Төңкөрүш жасайбыз деп план түзүп атышса башынан сыламак беле. Эми алардын тагдырын мен чечпейм, сот чечет. Ак болсо актайт, күнөөлүү болсо соттойт. Мен эч кимисине чыгарып кой деп буйрук бере албайм. Мыйзамдар иштейт. Мындан ары мыйзам менен жашаганды үйрөнүшүбүз керек. Булак кабар кежи. Тарыхый күн Антарктиданын эң бийик жеринде кыргыз желеги желбиреди. Ишкер Кадыр Сайдилкан Антарктиданын эң бийик жери Винсон чокусунда кыргыз туусун көтөрдү. Бул тууралуу ТРКнын мурдагы директору Илим Карыбеков билдирди. Ал бул күндү Кыргызстан үчүн тарыхый күн катары белгиледи. Биздин тарыхыбызда биринчи жолу кыргыз желеги Антарктиданын эң бийик Винсон деген чокусунда желбиретти. Ал эми муну бүгүн саат 6:00 кыргыздын уулу Кадыр Сайдилкан жасады деп жазган Илим Карыбеков. Винсон чокусу эл сорттоо системасынын Сентинел кыркатоосунда жайгашкан. Бүткүл Антарктидадагы аттас массивдин эң бийик чокусу. Массив 1957 жылы америкалык учактар тарабынан ачылган жана атактуу америкалык саясатчы Карл Винсондун урматына аталган. Булак Назар Ньюс кежи. АКШда мамлекеттик кызматкерлерге TikTok колдонууга тыюу салынды. АКШнын Сенаты мамлекеттик кызматкерлерге TikTok'ту жумуш телефондорунда же башка гаджеттерге колдонууга тыюу салуу боюнча мыйзам долбоорун кабыл алды. Эми мыйзам долбоору өкүлдөр палатасында добушка жиберилип, андан соң АКШ президенти Джо Байдендин кол коюусуна өтүшү керек. АКШ бийлигинин божомолунда TikTok тиркемесин Кытай өкмөтү америкалык колдонуучулардын маалыматын чогултуу үчүн колдонушу мүмкүн. TikTok'тун өкүлдөрү Кытай бийлигине маалыматтар эч кандай түрдө берилберин жана өкмөт мындай өтүнүш менен алар менен байланышпаганын билдирүүдө. Булак Назар Ньюс кежи.